ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00 Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасы өз эфирин баштайт. Эфирде мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Бул жолу биз бөйрөк оорулары, анын жашарып бараткан себептери тууралуу сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга дарыгер уролог Нурлан Зарылбековду чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келиңиз. Алгач ошо Кыргызстанда бөйрөк оорулары көбөйүп жатканы байкалабы? Анын себеби эмнеде? Азыркы учурда биздин бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзү боюнча дагы бул бөйрөк оорулары өтө көбөйдү, жылдан жылга саны өсүүдө. Мунун көп себептери бар. Азыркы учурдагы заманбап жашоодогу ар кандай тамактануунун, экологиянын бузулушу, ар бир жерде ар кандай көрсөтмөсү бар. Биздин Кыргызстан боюнча караганда азыркы учурда тамак аштардын түрлөрү көбөйгөнүнө байланыштуу биздин жаштар, айрыкча жаштарыбыз ар кандай суусундуктарды иче башташты да. Андан сырткары да көп негизи себептер бар. Биздин Кыргызстан боюнча 11% деп коебуз, эми жалпы оорулардын ичинен ушул бөйрөк ооруларына туш келишет да, жалпы санынан. Эми бөйрөк ооруларынын түрлөрү өтө көп. Ошо жалпы адамдын ооруганын ичинен 11% ушул бөйрөк ооруларын түзөт. Бөйрөктүн көп оорусу бар дедим, ушул эми өнөкөт оорулары бар, өткүл оорулары бар, бөйрөктүн заара таштар оорусу бар. Андан сырткары азыркы учурда айрыкча жаш мындай ишке жөндөмдүү адамдардын ичинде кант диабет оорусу да көбөйдү да. Ушу кант диабет оорусу дагы көпчүлүк учурда адамдарды жараксыздыкка алып келип атат. Бөйрөгүнүн жараксыздыгы. Бөйрөккө кабылдоосу бул бөйрөккө. Эми диабет оорусунун кабылдоолору көп, бирок ошонун ичинде бөйрөккө где-то 30-40% өлчөмдө зыян тиет да. Ошонун көпчүлүгүнүн убагында дарыланбай, кечирээк дарыгерге кайрылуунун себебинен бөйрөктүн өнөкөт ооруларына айланып, өнөкөт жетишсиздигине айланып, азыркы учурда жанагындай жарамсыздыкка дуушар болууда да. Эми бөйрөктүн оорусун негизи биздин Кыргызстанда шартка байланыштуу деп ойлошу мүмкүн. Баягы убагында көрүнбөгөндүгү, ар ким өзүнүн жумушуна байланыштуу. Айылдарда дарыгер, ушул уролог дарыгерлердин жетишсиздигинин кесепетинен деп айтсак болот. Баягы өз убагында аныкталбай, кеч кайрылуусунан бөйрөктүн өтө катуу ооруларына кабылданып атат да. Ушул мындай бөйрөк туура иштебей, бир бузулуулар болуп жатканда кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Жарандар кантип алгачкы белгилерден тааныш керек? Эми бөйрөк оорусунун белгилери өтө эле көп да. Мен жана басып айтып өттүм, бөйрөктүн ар кандай оорусу бар, түрлөрү бар. Заара таштар оорусу, өткүл пенифрит деп коет, өнөкөт пенифрит деп коет. Ар бир оорунун өзүнүн белгилери бар. Көбүнчө бул бел оорулары болот. Алсыздык болот, өткүл болсо дене табы көтөрүлөт, тамакка, ишке жөндөмдүүлүктөр азаят, бейтеп адам бат-бат чарчап, анан бети башында, буттарында шишиктер пайда болот да. Ошол белгилерден заарасынын чыгышы, зааранын өңү, зааранын түзүлүшү, баягы составы деп коебуз. Ошолордун өзгөрүшү пайда болот да, бөйрөк ооруларында. Кан аралашып калышы мүмкүн, коюу болуп калат, түндөсү туруп калат. Белгилери көп. Эми аны тагыраак аныкташ үчүн жанагындай анализдерди тапшырышыбыз керек. Жалпы кан, заара анализдери, азыркы
жана ультраүндүк текшерүүлөрдөн, рентген текшерүүлөрдөн өтүү керек. Негизи шаар ичинде адамдардын баягы докторлорго кайрылуусунун шарты көбүрөөк. Айыл жергесинде мен жана баса белгилегендей уролог дарыгеринин жоктугуна байланыштуу башка профессиядагы дарыгерлерге кайрылат. Эгерде негизи кайрылыш керек да, ал дарыгерлер бир тараптуу көрсөтмө берип, ошо бөйрөк оорусун убагында аныктап калганга чоң жардам берет эле да. Көпчүлүгү уролог дарыгери жок деп кайрылбай калышат да. Башка хирург, терапевт булар билбейт, булар көрбөйт деген ойдо өздөрүнүн оорусун өтө күчөтүп алышат да. Жана бөйрөк оорунун түрлөрү аябай көп экенин айтып жатасыз. Анан биз айтып аткан мисалы ошол жана туура эмес тамактануудан өзгөчө туура эмес суусундуктарды ичкенде кайсы оору пайда болушу мүмкүн? Бөйрөктүн азыркы учурда сиз баса белгилеп кеттиңиз, эмне себептен жаштарда көбүрөөк болуп атат деп. Жаштар деп бул кимдерди айтабыз? Жумушка жөндөмдүү адамдарды айтабыз да. 20 жаштан өйдөнгө жаштарды айтабыз, адамдарды. Азыркы учурда бизде напитоктордун суусундуктан түрү көп. Энергетик деген напиток чыгып атпайбы? Баягы чарчабайын, көбүрөөк иштейин деген ой максатта ушул напитокду көп ичишет. Биздин ооруканага ушул суусундуктун көпкө ичкенден бөйрөк толугуна менен ишке жарабай, жанагындай гемодиализге түшүп калган адамдар көп. Кока-кола деп коебуз. Консервант кошулган суусундуктар көбүнчө ушуларда. Анан тамак аштын деле түрлөрү болот. Бирок кээ бир тамак аштарда таш пайда кылат. Кээ бир тамак аштарда ал кайра мисалы үчүн уруксат беребиз муну тамакты же деп. Жер жемиш, жашылча ушуларды көп жеш керек да негизи. Анан организмде кээ бир элементтердин жетишсиздигинен дагы оорулар пайда болот. Таш оорулары пайда болот. Таш ооруларына адам убагында билбейт. Ал таш качан чоңоюп, анан зара менен чыга баштаганда белги бере баштайт. Оору. Ошол учурда адамдар көп кайрылышат. Бирок көп учурда биздин байкоодо бейтаптардын көбү уже кабылданып калган учурда гана кайрылышат да. Убагында кайрылбайт да. Ушул негизи эле бөйрөк оорулары кеч аныкталып атканын себеби бул оорунун белгилери алгачкы учурда өтө мынтип курч кармабагандан улам болушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн. Өнөкөт ооруларда, бөйрөктүн өнөкөт оорусунда оору өтө катуу болбойт. Аз-аздан катуу эмес оорулар пайда болот. Көпчүлүк учурда адамдар азыркы учурда бел ооруларына байланыштырып, менин белим ооруп атат деген ой максатта бөйрөгүнө мындай көп көңүл бурбай калат да, өз алдынча дарыланууга өтүшөт. Бирөөлөрдүн кеңеши менен, эми азыр биз угуп деле жүрөбүз, көрүп деле жүрөбүз. Тааныштардын, тууган уруктардын кеңеши менен ошол башка дарыгерлерге жоксо кыргызча дарыланып, анан убактын өткөрүп жүргөн учурлар болот да. Бел оору менен бөйрөк оорунун белгилери өтө окшошуп кетет да. Анын айырмачылыктары болот, аны дарыгер гана аныктайт да. Өз адам байкаса мүмкүн эмеспи? Эми эгерде адам өзү ошол белгилерин так байкап аныктаса, дарыгерге так айтса, ал убагында коюлат. Көбүнчө бел ооруйт, бел ооруганда курсактын астын көздөй, табарсыкты көздөй, зарасын өңү бузулат, дене табы көтөрүлөт, табити начарлайт, жалпалсыздык болот, жана айтып өткөндөй. Ушундай учурларда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек. Эгерде ошо жашаган жеринде уролог дарыгери боло турган болсо, түздөн түз кайрылса болот. Жок болсо жалпы дарыгерге кайрылып, ошол дарыгердин көрсөтмөсү менен ооруну мындай алдын алсак болот да. Түздөн түз ошо врачтын, дарыгердин өзүнө көрүнсө болот да.
Негизи ошо суу менен суунун бөйрөккө тийгизген таасири жөнүндө сурагым келип атат. Мисалы булар жанагы атайын суусундуктар эмес болсо деле кээде сууну көп ичкенде же туура эмес ичкенде бир шишиктер пайда болгонун байкай алышат го адамдар. Бул эмнеден улам мындай кантип туура ичиш керек сууну? Эже адамга күнүнө ченемдүү суюктук кирип туруш керек да. Өзү 2 литрге чейин, 2,5 литрге чейин, 1,5 литрден кем эмес суусундук ичип туруш керек. Жайдын күнү тер менен чыгат. Анда да көбүрөөк талап кылынат. Суусундук аз болсо бөйрөктө оорулар пайда болот. Бөйрөктүн жалпы эле бир бөйрөк эмес, жалпы организмдин иштеши бузула баштайт. Ар бир нерсеси өзүнүн бөйрөккө, башка боорго, башка жакка зыяндары чыга баштайт. Бөйрөк өзү оорубаш үчүн өзгө ушунча талап кылынат да суусундук. Суусундук биздин кадимки эле суусундук, минерал суулары керек. Анан жанагы биз айткан жана мен айтып өткөн суусундуктар ал баягы 2,5 литрдик суу нормативине кирбейт. Ал зыяндыгын эле алып келбесе, мында пайдасы жок да. Практикада көрүп атабыз. Бул дүйнө жүзүндө да аныкталган нерсе. Консерванттар кошулат, башка заттар, химиялык заттар кошулат. Адамды чарчатпай, көңүлүн көтөрүп, ишке чебердүүлүгүн да күчөтүп туруш үчүн бул искусстволук эме да, күч кубат берүүчү ичимдик болуп атпайбы суусундук. Ошон үчүн өзүбүздүн эле табигый суудан көбүрөөк ичишибиз керек да. Кайсы учурда мисалы берки табигый сууну деле ичип атканда көбүрөөк ичип койсо, шишип калса, бул демек бөйрөктүн туура эмес иштегенине кабар береби? Адатта андай болбош керек. Бөйрөктүн оорусу пайда болсо, бөйрөктүн өнөкөт оорулары болот, өнөкөт жетишсиздиги деп коет. Ошол учурларда биз сууну да ичкен учурда бөйрөк өз өлчөмүндө сууну, бөйрөктүн кызматы эмне? Бул организмдеги иштетилип бүткөн заттарды сыртка чыгаруу жана сууну сыртка чыгаруу зар аркылуу. Ошол функциясы начарлап калганда бул денеге сиңе баштайт. Ошол биз кабыл алып аткан суусундукту толугу менен иштете албай калат. Бул учурда сөзсүз түрдө дарылоого тиешелүү болот да. Жана элдик ыкмалар жөнүндө да айтып калдыңыз. Ушул элдик ыкмалар жана фиточайлар атайын бөйрөк үчүн дегендер көп сатылат да. Булар кантип таасирин тийгизет? Жардам береби чындап эле? Да, биздин чөп чайлар атайын биз да өз көрсөтмө беребиз. Бөйрөктүн чайлары деп коет, орусча почный сбор деп коет. Жүгөрүнүн чачыктары болот. Башка да эмелер чөптөрдөн жасалган, кургатылган. Атайын аптекаларда сатылат. Ушуларды суусундук кылып кайнатып ичип туруу керек. Анан эми ар кандай чөптөр бар. Алардын бизде бул коргошун деп коет эле. Эми көпчүлүк учурда анын деле зыяны болот да. Эми башка чөптөрдү деле ичишет, көп изилденбеген көп чөптөр бар. Бирөөлөрдүн кеңешмеси менен ичип ал бөйрөккө да зыян бериши мүмкүн да. Далилденген чөп дарылар менен ичсе болот. Бул жерде дарыгердин сунушу менен гана, Дарыгердин сунушу менен, себеби дегенде дарыгер текшерүүдөн өткөндөн бөйрөк канчалык, кандай түр менен ооруп атат, канчалык жумушун аткарып атат, канчалык жетишсиздиги бар же жок, ошого жараша дарылоо ыкмаларын берет да. Кошумча жана чөптөрдү ошо кошумча катары беришет. Эгер ошо бөйрөк оорусу өнөкөт болсо, бул адамдар өзүн кантип алып жүрүш керек? Буларга атайын бир тыюулар, кайсы бир билбейм, тамак аштан же жашоо образында болобу? Сөзсүз түрдө болот. Бөйрөктүн өнөкөт оорулары азыркы учурда бөйрөктүн өнөкөт оорусу, өнөкөт пенифрит, анан өтө азыркы учурда көп кездешип атканы өнөкөт жетишсиздик. Бөйрөктүн өнөкөт жетишсиздиги деп коет. Бул бөйрөк өз кызматын толук кандуу аткарбаганы да. Ошо биздин организмдеги уулуу заттарды толугу менен чыгарбаганынан денеде сакталат. Ошол себептен адамдар кыйналып жүрүшөт да. Бул жерде сөзсүз түрдө жана диета деп коебуз, тамак аштын түрүн тандап ичүү зарыл. Ал дагы дарыгердин көрсөтмөсү менен
Анын баары ошо организмдеги дарыгердин текшерүүсүнөн кийин гана кандай өлчөмдө кандай тамак ичүү ушулардын баарын көрсөтмө берет да. Эми жалпы эле баа бирдей болбойт. Ар бир ордун өзүнүн баягы өнүгүүсүнө жараша болот да. Анан туздарды негизи туздарды азыраак колдонуу керек. Бул дагы баягы бөйрөккө эме кылат. Жетишсиз көргөнчө жана гемодиализге же болбосо бөйрөктүн пересадка деп коет беле, трансплантация деп бөйрөктү кайра отургузуу маселесин алып келип атат да. Азыркы учурда бул өтө көп бизде. Ушул кайсы учурда гемодиализге бир жолу гемодиализ алган адам өмүр бою гемодиализ алыш керек болот, А кайсы учурда алмаштыруу болот да мынтипеки? Гемодиализ деген бул искусстволук бөйрөктү кызматын аткаруу да. Искусственный почка деп коебуз орусча. Бөйрөк жана мен айтып өткөндөй толук кандуу иштеп чыгара албаганда гемодиализ аркылуу жана уулуу заттарды чыгарып денени, организмди тазалоо максаты. Бул өнөкөт оору да. Кээ бир учурда өткүл оорусу болот. Өткүл ооруда да бөйрөк баягы жумушун убактылуу иштете албай калат. Ошол учурда өткүл гемодиализ деп коет. Бул убактылуу нерсе. Дарылоодон кийин бөйрөк өзүнүн ишин аткарып кетсе бул токтойт. Өнөкөт ооруда бул өмүр бою гемодиализ алышка туура келет. Жумасына 3 жолу алат. Аны эгерде аны жасабай турган болсо адам катуу кыйналып, катуу акыбалга чейин же өлүмгө чейин алып келиши мүмкүн да. Бөйрөктү кайра башка бирөөнүн бөйрөгүн салуу, көбүнчө туугандардын бөйрөгүн салат. Бул ошол өнөкөт гемодиализде жүргөн адамдарга салынат. Анын өзүнүн эмеси белгиси жок, мындай кайсы бир стадияда деген. Өнөкөт гемодиализ алып жүргөн адамдар, чтоб гемодиализ албаш үчүн бөйрөктү пересадка кылышат да. Бөйрөк баягы мурункудай эле иштей баштайт. Бирок ошо бөйрөктү иштеп туруш үчүн ал өмүр бою ошо бөйрөктү иштеп тура турган дары-дармектерди иштетет. Иммундук системаны төмөндөтүп, эми бөйрөк деген тууган болгон учурда деле, бир туугандык болгондо деле ал башка бирөөнүн органы, организм кабыл албайт. Ошон үчүн өзүнүн мындай жөнөкөй айтканда өзүнүн органы катары кабыл жүрүш үчүн жана дарыларды ичишке туура келет. Ал анда гемодиализ уже албай калат да. Ошо жана орнотулган бөйрөк менен адам жашай алат. Эгер ага шарты жок боло, эми азыркы учурда анын баары бекер жасалбайт, билесиздер. Ар кайсы өлкөдө ар кандай, бизде да жасалып баштаган. Адамдар өзүнүн шартына жараша болот да, анан донор тапканына жараша болот, тыйынтыпырына жараша болот. Ошол себептен көпчүлүк учурда баардыгынан эле баягы шарты болбойт да. Көпчүлүгү гемодиализде отурушат. Гемодиализдеги адам бөйрөк алмаштырууга кандай каршы көрсөтмөлөр бар мында? Кайсы учурда алмаштырганга болбойт? Каршылыктары да болот, противопоказания деп атпайлы, каршы учурлар да болот. Эгерде ошол гемодиализ алып аткан адамда башка кошумча оорулары болсо, ошол операцияны көтөрө алабы, көтөрө албайбы, анын өзүнүн ошол учурда белгилери болот да. Башка ооруларды дагы өтө өтүшүп кеткен учур болсо, же болбосо ошо бөйрөктүн өнөкөт жетишсиздиги гемодиализ алып жүргөн адам өтө кабылданып кеткен боло турган болсо, бул бөйрөктү салган учурда деле баягы ийгилик алып келбеши мүмкүн да. Ошол көз карашта дагы каршылыктар болот. Демек, бөйрөк ооруларында мындай эң негизги алдын алуу жолдору катары туура тамактанууну айтсак. Туура тамактануу, сууну көбүрөөк ичүү, өзлөрүнүн белгилери, ооруган белгилерине, заарасына, зааранын чыгышына, зааранын өңүтүсүнө көңүл буруш керек. Сууктан алыс болуш керек. Көп учурда сызга отурушат, жумушка байланыштуу, ар кандай дечи. Ушул себептерден бөйрөк ооруйт. Эми организм өзү оору менен күрөшөт. Көпчүлүк учурда көрүшөт. Организмдин күчү жетпей калганда андан белгилери чыга баштайт. Бирок ошо өзү менен өзү жакшы болуп кетет деген үмүттү кылбаш керек. Кандай гана учур болбосун, биринчи белгилер пайда болгондо дарыгерге кайрылыш керек.
себеби ошол кабылдап кетпесин, өнөкөт ооруга айланып кетпеш үчүн адам эми милдеттүү десе болот да. Себеби адам өзү үчүн өзүнө өзү кам көрбөсө азыркы учурда эме жакшы болбойт деген да. Демек кайсы учур болбосун дагы бөйрөктү жылуу кармоо негизи эле өзүнүн денесин суукка кабылдоо болбош керек, химикат заттарды колдонбош керек, химиялык иштетүүчү мишканаларда да көп оорулар пайда болот. Ошол жерлерде иштеген адамдар дагы ошондон сактануучу атайын кийим кечелерди, каражаттарды колдонуш керек. Ар бир жердин өзүнүн ошондой жерде дагы тартиби бар, ошолорду эрежелерди сакташ керек да. Тамак аш боюнча сүйлөштүк, эми мындай спорт, физикалык активдүүлүк бөйрөккө кандай таасир? Туура айтасыз, адам баласына физикалык активдүүлүк керек. Күндө эртең менен физзарядка деп коебуз. Ошол ыкмаларды жасап, 10-15 мүнөт болсо дагы убактысына жараша физикалык кыймылдоолор жасаш керек. Спорт менен машыгуу керек. Эми спорт деген бул баягы дененин чын ден соолукка алып келет эмеспи? Бул бир эле бөйрөк эмес, башка оорулардын кабылуусунан дагы айылтат да. Ошол эле катар бөйрөккө дагы ошондой спорттун тиешеси түздөн-түз. Негизи бөйрөк жабыркап, анын иши бузулуп атканда башка органдарга же мындай жалпы абалга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Бөйрөктүн оорусу өтө көпчүлүк учурда өтө кабылдоосу деп коебуз да. Өтүшүп кеткен учурда бул адамдын дене көтөрүлүшүнө, давление оорусуна алып келет, жүрөк ооруларына алып келет, өпкөнүн ооруларына алып келет, курсакка суу толушу мүмкүн. Бөйрөктө дагы курсакка суу толушу мүмкүн? Жок, бул бөйрөктүн оорусунун түрүнө, анан кабылдоосуна жараша болот да. Мен жалпы түрдө айтып атам да. Мисалы үчүн бөйрөктүн өткүл оорусунда өткүл пенифрит деп коебуз. Бул учурда бөйрөк адам катуу ооруйт, бөйрөгү катуу ооруйт, бели ооруп, дене табы көтөрүлүп, алсыздык болуп, кусуп, анан денени канды ириң басып, өлүмгө чейин алып келиши мүмкүн да, өз убагында дарылабаса. Бөйрөктүн жана биз өнөкөт оорулары көбөйүп атат деп атпайлыбы? Бул ооруларда боордун, өпкөнүн начарлашына алып келет да, жүрөктүн. Анан жалпы системаны иштен чыгарууга алып келет. Убагында дарыланбай, убагында кайрылбай, кечиктирилип калса. Эрте аныктоо, бир алгачкы белгилерин таануу бул адам өзүндөгү өзгөрүүлөргө өтө мындай көңүл буруп караш керек болот экен, үй шартында, өтө маанилүү нерсе. Себеби дегенде адам ден соолукта жашаш үчүн мен оюмча ар бир адам өзү милдеттүү деп ойлойм да. Себеби дегенде адам өзүнө керек, буртаганына, бала чакасына керек. Ошон үчүн ден соолугуна көңүл буруу бул абдан зарыл иш деп ойлойм. Кайсыл оорусуна жараша бул анализдер, оорунун бир диагнозун коюу аныкталабы же баардык учурда эле бир жалпы анализдер тапшыруу? Жок, бул ар бир оорунун дарыгер аныктоодон кийин ал ошо текшерүүлөрдү өзү дайындайт. Сөзсүз түрдө заранын анализи керек, кандын анализи керек, бөйрөктүн функциясы кандай иштеп атат, ошого тиешелүү анализдер болот. Жалпы жанагы ультра үндүк УЗИ деп коебуз. Элдеги УЗИ дейбиз, кыргызча ультра үндүк текшерүүлөр деп коебуз. Бөйрөктөрдү ошондон текшерүү керек. Эгерде керектүү учурда азыр бөйрөк ооруларынын ичинен 30-40%ке чейин заара таштар оорусу бар да. Ошол заара таштар оорусун так аныктоо үчүн рентген текшерүүлөр да керек. Кээ бир учурда компьютердик томография жасоого да туура келет. Эгерде ал текшерүүлөр жетишсиз болуп аткан учур болсо, анда компьютердик текшерүү дагы абдан зарыл болот. Биз бүгүн өзгөчө мындай жаштарга маани берип, алар бөйрөктү эрте куракта оорусуга чалып калып атканын айтып атпайбызбы? Жаштарга кайрыла кетсеңиз, алар бөйрөгүн сакташ үчүн эмнеге көңүл буруш керек? Бул канчалык маанилүү экен?
Жаштарга айтарым туура тамактануу, жаман нерселерден арылуу, туура ичимдиктерди ичүү, суу, химиялык зат менен кошулган ичимдиктерди, суусундуктарды ичпөө, өз убагында дарыгерге кайрылып туруу, анан иштеген жумушунда ошо себептер боло турган болсо, ооруга тиешелүү себептер боло турган болсо, суукпу, химиялык заттар менен иштейби, ушундай шарттарда оорудан сактануучу каражаттарды колдонуу сөзсүз түрдө керек да. Мен байкоомдо ошо жанагы напиток, энергетический напиток деп атпайлы орусча. Ушуну колдонгон адамдарды, жаштарды абдан көп көрөм да. Ошонун баягы кесепети бөйрөктүн жөн эле баягы ооруп, анан кайра басылып калышына эмес, ал билинбей, билгизбей эле бөйрөктү толук кандуу иштен чыгарып коюуга алып келип атат да. Буну билгенден кийин мунун дарылоо ыкмасы да уже өтө кечиктирилет, кеч болуп калат да. Кайра мурунку акыбалына келтирүү өтө аз болуп калат. Ошон үчүн мен айтарым, спорт, таза тамактануу, туура тамактануу, убагында көрүнүп туруу, ошол. Анан өзгөчө күз, кыш мындай абанын муздап келаткан учуру келатат. Бул учурда жылуу кармоо, мындай туура кийинүү дагы эң маанилүү жаштарга. Азыркы учурда өзү оорунун бир эле бөйрөк эмес, башка оорулар деле негизи адамдагы оорулардын көпчүлүгү жаз күз пайда болот. Ошол учурда күчөйт, себеби дегенде климаттык өзгөрүүлөр пайда болот бизде. Өзгөрүү болуп атат. Күздөн кышка өтөт, жаздан баягы кыштан жазга дегенде адамдын ошол убактарда иммунитеттери төмөндөйт. Сууктарда өз убагында алдын ала көрө албастыктан суукка кабылданып калат. Ушул убактарда оорун көбөйөт да. Ошол эле катар бөйрөк оорусу дагы күчөй баштайт. Чоң рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Убактыңызды бөлүп угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Сак бол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз бөйрөк оорулары өзгөчө жаштар арасында көбөйүп жатканы, аны кантип алдын алыш керектиги тууралуу сүйлөштүк. Студияда мейманда дарыгер-уролог Нурлан Зарылбеков болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00 Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.